Bul jagını suw kılıp, bul jagını dak kılıp inendiren şaltırıp. Bor ezile gülüp kal. Gülküden sen rahat al. Moskva şahrı tosup al. Kontsert koyot Universal. Sen adamlardı şunçalık kattуу güldürösüň ba? Болгону bir gana gün. 18 aprel. Universal komandasынан мощный концерт. Дороги. Улица Мельникова, 7, строение 1. Театр Мельникова. Метролор, Дубровка, Пролетарская, Волгоградский проспект. Башталышы 19:00. Билет басы 1 миң, 1,5 миң рубль. Маалымат үчүн телефон +7 977 699 87 89. Эскертүү. Билеттерди алдын ала алып койбосоңуздар, түгөнүп калышы мүмкүн. 2 айда Кыргызстанга $464 миллион которулду. Ушул жылдын январь-февраль айларында Кыргызстанга сырттан $464 миллион $630 миң которулду. Бул тууралуу Улуттук банктан кабарлашты. Айтылган сумма өткөн жылдын $332,2 миллион жана 2022 жылдын ушул мезгилдерине $366,9 миллион салыштырмалуу көп. Бул акча которуу системалары аркылуу келген жеке тараптардын каражаты. Анын $433,8 миллион Россиядан которулган. Булак Спутник KG. Сиднейде бычак көтөргөн жаран адамдарга кол салууда. Каза болгондор бар. Австралиянын Сидней шаарындагы Бонди Джанкшен соода борборунда адамдарга куралдуу кол салуу болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, колуна бычак көтөргөн жаран бир нече адамды жарадар кылган. Азырынча анын кол салуусунан 6 адам каза болгону белгилүү болду. Каза болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүн. Ошондой эле бир адам атып өлтүрүлгөнү кабарланууда. Окту полиция кылмышкерди жок кылуу үчүн атканы же кылмышкерде курал болгонбу азырынча белгисиз. Учурда аталган аймак курчоого алынды. Булак Супер KG. Анталияда асма жолдун кабинасы кулады. Жабыркагандардын арасында кыргызстандык да бар. Туркиянын Анталия шаарындагы Коня Алты аймагында асма жолдун таяныштарынын бири кулап, асма жолдун кабинасындагы 8 адам жаракат алды. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазып чыкты. Окуя болгон жерге полиция, куткаруу топтору жана медициналык жардам келген. Дарыгерлер бир адам каза болуп, дагы 7 адам, анын ичинде 2 бала жабыркаганын аныкташкан. Кабинанын өзү талкаланган. ТРТ басылмасынын маалыматына караганда жаракат арасында Кыргызстандын жараны дагы бар. Асма жолдун кулашынын себеби азырынча белгисиз. Асма жолго көп адамдар отуруп алганы белгиленген. Бул жума бүтүндөй Туркияда Орозо айынын аякташына байланыштуу майрам катары эсептелет. Булак Супер KG. Сергей Лавров АКШ Борбор Азияга кирүүгө аракет кылууда. АКШ Борбор Азияга кирүүгө аракет кылууда. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров КМШнын тышкы иштер министрлигинин башчылары менен болгон жолугушуусунда билдирди. Ага шериктештиктин өлкөлөрдүн ишине тышкы күчтөрдүн келигүүсү боюнча талкууландыбы деген суроо берилген. Лавров АКШ жана анын сателлит мамлекеттери КМШнын бардык аймактарына кирүүгө, ошондой эле Түштүк Кавказдагы кырдаалды жакшыртуу боюнча келишимди бузууга аракет кылып жатканын айтты. Министр АКШ Армения менен Азербайжандын ортосунда Россиянын жардамы менен жетишилген келишимдердин ишке ашуусуна жол бергиси келбейт. Алар Борбор Азияга кирип кетүүгө аракет кылып, ачык эле РФке каршы багытталган форматтарды түптөп жатканын белгиледи. Ачык эле биз постсоветтик мейкиндиктеги өлкөлөрдүн чыныгы көз карандысыздыгын камсыз кылышыбыз керек. Алар Россиянын көлөкөсүнөн чыгышы керек деп айтылууда. Ушундай эле мамиле Молдова жана башка аймактарга карата жасалып жатат. Биздин союздаштарыбыз жана стратегиялык өнөктөштөрүбүз күчтүү кысымга кабылды. Алар КМШ, ЖКК, ЭЭП жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташуунун бардык негизги принциптерин жакташат, деди Лавров. РФ тышкы иштер министрлигинин башчысы стратегиялык жактан алганда батыштын иши оңолбой турганына ишенерин билдирди. Алар опузалуу, ультиматум жана коркутуу аркылуу КМШнын алкагында кызматташтыкты өнүктүрүүгө тоскоол болгон аракеттерди жасашат. Бирок бул бир жолку жагдайлар. Алар батыш диктатурасынан кутулуудагы жалпы иштерди токтото албайт, деди Лавров. Булак Спутник KG.
Бүгүн 13 апрелде Садыр Жапаров Улуттук илимдер академиясына пландан тышкары барды. Бул тууралуу Супер KG порталына өлкө башчысынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Маалым болгондой, президент кызматкерлердин иш шарттары менен таанышып, илимий ишмерлер академиянын жетекчилиги менен сүйлөштү. Баарлашуу учурунда Садыр Жапаров илимпоздорду, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, жаңы технологияларды жана инновацияларды иштеп чыгуу, ошондой эле өлкөнүн алдында турган түрдүү маселелер боюнча эксперттик кеңештерди берүү аркылуу экономика тармактын өнүктүрүүгө активдүү катышууга чакырды. Мамлекет башчысы илимий ишмерлердин көңүлүн мамлекетке жана коомго пайда алып келе турган илимий ачылыштарды жасоого шарттарды түзүү үчүн реформаларды жүргүзүү зарылдыгына бурду. Ушул эле күнү Садыр Жапаров Кореев атындагы ботаникалык бакка барып, аймакты көрктөндүрүү жана реконструкциялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышты. Президент кароосуз калган коомдук жайларды иретке келтирүү зарылдыгын айтты. Ал буга чейин жергиликтүү бийлик органдары бул маселелерге жакшы көңүл бурбай келишкенин билдирди. Бирок учурда шаар мэрлери жана райондордун акимдери коомдук жайларды жакшыртуу боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүгө тийиш экенин кошумчалады. Булак Супер KG.